Мурда кийин саясатка аралашпаган Садыр Жапаров жогорку кеңешке депутат болуп келгени жөн эле креслода шалкалап отура бербей, элдин бир конкреттүү көйгөйүн чечүүнү максат кылып, кумтөр маселесинин тегерегинде ар кандай версиялар, ар түрлүү чуручуулар болуп атканда, ал өзүнчө жеке иликтөөлөрдү жасап, кумтөр боюнча ар тараптуу маалыматтарды топтоп жүрө берет. Ал эми көлдүн кулуну катары анын жүрөгүн өйгөн маселе ошол жылдары казактарга өтмөк болуп жаткан Каркыра маселеси болчу. Негизи Каркыранын талаштуу жерлери боюнча президенттер Акаев менен Назарбаев мурда эле чечишип, Каркыра аймагынын көп жерлери казак тарапка өткөн вариантына 2001 жылы эле кол коюшуп, атурсун Казакстан парламенти аны ратификациядан өткөрүп да беришип, кезекте Кыргыз парламентинин гана ратификациялоосу калган. Анан калса Каркыра боюнча Назарбаев менен кол алышып, кол койгон жылдары Акаевдин премьер-министри Курманбек Бакиев болгону тарыхта деле жазылып турат. Каркыра маселеси боюнча 2006 жылы чек ара маселелери боюнча комиссиянын башчысы Саламат Аламанов жогорку кеңешке келип, мына ушул Каркыра маселесин түшүндүрүп, картаны көргөзүп ратификациядан өткөрөрдү. Депутат Садыр Жапаров ушул кезде Акаев менен Назарбаев кол койгон вариантка түздөн түз каршы чыгат. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атыпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Себеби алдыгы сиз көрсөтүп аткан, картада көрсөтүп аткан тоо таштын кереги жок бизге. Ал илгертен эле баары биздин жери болуп келген. Биздин өзүбүздүн жерде эле кайра силер мына бул казактык болчу, биз көттү деп элдин баарын алдап атасыз. Мындай булар иштеткениңизди токтотуңуз биринчиден. Экинчиден, биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чек араны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аяка. Кар басып калат да, жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына бу ак жолдо кудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандайын азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. 2006 жылдын июлунун башында депутат Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо ажы өзү баш болуп Каркыранын тарых таржымалын жакшы билген аксакалдарды чогултуп, Каркырага барган депутаттардын, атка минерлердин көзүнчө кайсы жер кимге караштуу болуп келгенин айтып беришет. Түптүк 80 жаштагы санжырачы Савкозбек Түлөбердиев депутаттарга мына буларды айткан. Көкөтөйдүн ашын ушу Каркырага берген. Жер деген жери кыргыздардын жери ушу болгон. Кемегесинин орду бар. Кемегелеринин орду ушу күнгө чейин бар. Тетиги көрүнүп турган тоонун алды 1000 жылкынын ою деп, мына Көкөтөйдүн ашы ошол жерде башталган. Мына бу кереге тоо, кичилекей тоо. Ошонун берки алды Жарменки. Бу казак кыргыз чоң базар салган. Ошол жерде казагы да бар, уйгуру да бар, кыргызы да бар, орус да болгон. Чоң Жарменки болчу, аш будулдары болгон, усталовойлор чоң. Анан ошо кыргыздын жери, бу казак анда-санда болбосо, куда сөөк болуп жакындап көчүп келгени. Болбосо жалаң эле кыргыздын жери болчу, сырт бети болсо бояк. Бүт боюнча кыргыз. Анан мына жолду дагы Советтер Союзу курулгандан кийин жол салынган. Казактын бу жолдо тиешеси да жок, кетмен күрөгү да тийген жок, жалаң кыргыздын күчү менен салынган. Жапаров Нуркожо ажы карыя болсо, Кытай тарыхынан улам тастыкталып жазылган китептен Каркыранын кыргызга тиешелүү экенин далилдеген жагдайларды бириндетип окуп да берет. 1871 жылкы Русия Бейжин токтомундагы чек ара бөлүүдөн кийин Текес жылдыз бетиндеги кыргыздын бугу урулары көл бетине зордукталып көчүрүлдү. Ата мекенинен ажыраган элдин муңдап жогун жоктоп ырдаган Солтобайдын дейт, Желден урусунан. Бул эбеден го? Жетөбүздөн. Текес жылдыз менен коштошуу деген ыры буганы абдан күбө дейт.
Ошентип Каркыра маселесинде депутат Садыр Жапаров өз позициясында катуу турат. Ал эми 2007-жылы президент Курманбек Бакиев парламентте таратып жиберет. Андан кийинки парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке Ак Жол, коммунисттер, КСДП партиялары келип, мына ошолордун тышында парламент мурда Садыр Жапаров көчөрүп ратификацияланбай келген Каркыра боюнча документти казактардын пайдасына мына ошолор мыйзамдаштырып берет. 2007-жылы тилекке каршы 3-чү созывдын депутаттары таркалып кетти. Мен 4-чү созывдагы Ак Жол партиясы менен чогуу депутат болуп келдим. Ошол кезде Каркыра маселесинин тагдыры чечилди. 2008-жылы Адахан Нисанбаевич Мадумаров спикер болуп турган учурда Каркыра маселеси добушка коюлуп, ошол жерде көпчүлүк добуш менен Каркыра жерибиз Казакстанга берилип кетти, ратификацияланып кетти. 2008-жылы 4-чү созывдын депутаттарынын арасында 10дон ашык социал-демократтардан, Ак Жол партиясынан, кала берсе коммунисттерден ысыкөлдүк депутаттар бар болчу. Бирок ошолордун көпчүлүгү Каркыра маселесине ратификациялоого өз добуштарын, өз салымдарын кошту. Каркыра маселеси боюнча маалында Садыр Жапаровдун кандай позицияда турганы боюнча кеп ушундай. Дегеле депутат болуп эмнени кыйратты деген каралоолор соңку кезде күч алып, Садыр Жапаров эзели элди ойлогон немедей кылып көрсөтүү катуулоодо. Каркыра жайлоосунун талаш тартышына 2008-жылы Курманбек Бакиевдин президенттик мезгилинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары чекит койгон. 3-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш Бакиевдин канчалык кысым кылгандыгына карабастан, жогорку кеңештен Каркыранын чыгын токтотуп салышкан. Анда Каркыраны казакка ким берди? Ошентип, Ак Жол, коммунисттер, СДПК партияларынын өкүлдөрү болгон депутаттар Каркыранын тагдырын чечишти. Ырчы депутат Ибрагим Жуносов ал күнү мындай деп сүйлөгөн экен. Бүгүн бизди бүтүн Кыргызстан, бүтүн Кыргыз эли бүгүн бизди карап турган убактысы болду. Соглашенияны өткөрүп койсо экен, ушулардын чырагына май тамызып, эртеге ушуларды бетибизге кое турган моментке алып келсе экен деп, азыркы кезде оппозиционерлер да ушуну күтүп турат. Булга кол коюлган деп атасыз, урматтуу төрага. Кол коюлган деп атасыз, соглашение 2006-жылы. Кол коюлган же ошол жерде соглашение карасаңыз өзгөрткөнгө уруксат деген жери бар, туурабы? Өзгөрткөнгө уруксат, мына өзгөртөйлү буну. Эгерде биз кол коюп койдук эле деп бар нерсени бере берсек, эртеге күнү бизди бир нерсени айтып коеюн. Мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар. Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне Кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурунан өткөн кусур жок. Биз бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек. Анан эртеге көрөм оппозиция чыкканда биринчи ушул нерсени айтат. Мына аларга сатып беришти, Ак Жол партиясы мындай кылды, Ак Жол партиясына ишенген элеңер, Ак Жол партиясы көпчүлүк добуш менен алып койду деп туруп, булар жар салып чыгышат бүгүнкү күндө. Биз аларга возможность түзүп берип атабыз. Ошолор жар салып турганда көрөм ошо жерде кимиңиздер барып турганлар. Урматтуу коллегалар, дагы бир жолу кайрылайын. Мен 40 секунд убактым калды. Эң жаман көргөн Акаев, Кыргыздын бардыгынын чекесине чыйкандай болуп чыккан Акаевдин тушунда сатылбаган, Акаевдин тушунда өтүлбөй өткөнгө уруксат бербегенде эмне үчүн бүгүнкү күндө өткөрүшүбүз керекпиз? Эмне үчүн биз жаман көрүшүбүз керек бүгүнкү күндө? Вот ушу нерсени колдоп бериңиздер. Бул нерсени токтотуш керек бүгүнкү күндө. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Экс депутат Ибрагим Жуносовдун сөзүндөгү чындыкты издеп, жогорку кеңештен 2008-жылдын 11 апрелиндеги Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чегара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган токтомун карадык. Бул маселеге кимдер кандай добуш берген? Каркыра элдин бүйүрүн кызыткан маселе болгондуктан, Каркыранын кетишине макул болгондордун тизмесин окуй кетели. Жогорку кеңеш 2008-жылдын 11 апрелинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чегара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул маселенин тегерегинде азырда талаш тартыштар жүрүүдө. Добушту берип алып актанып чыккандар андан көп. Биз ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын айтып коюуну туура көрдүк. Макул болгондор: Баекова, Акрамов, Абдуллаева, Абдыраимова, Абдыразаков, Айдаров, Арабаев, Арсалиев, Атамбаев, Аттокуров, Исаева, Исанова, Кабаев, Кадыралиев, Калмаматов, Карабеков, Каримов, Куликова, Кунакунов, Курманов, Летова, Мадумаров, Мамасаидов, Мамасалиев, Молдобаев, Мырзакматов, Назаров, Наргозиев,
Ормонов, Орозадеев, Попов, Рахимединова, Садыбакасова, Сакебаев, Салахиддинов, Сан, Сидоренко, Сулайманов, Сыдыкова, Айтибай Тагаев, Рашид Тагаев, Төленов, Төрөбаев, Түлендибаев, Турсунбаев, Шадиев, Шен, Юсуров. Илгери Кыргызда жоону ким чапты? Алмамбет атакты ким алды Манас деп айтылчу. Анын сыңарындай кайсыл мамлекетте болбосун чек араны өлчөө, жерди берүү жана бербөө ишинин жоопкерчилиги өлкөнүн президентине жана жогорку кеңешине берилген. Демек, Каркыранын берилишинде кол көтөргөн депутаттарды жана Акаев менен Бакиевди гана Каркыраны саттың, бердиң десек жарышат. Каркыраны берип коюп, көл ичинде эч нерсе билбемиш болгон 4-чү чакырылыштын депутаттары кадам сайын Каркыра үчүн жооп берүүгө тийиш. Аларга эмне үчүн мындай кылдыңар деген суроо өткөн тарыхтан жана алдыдагы келечектен дайыма берилип турат. Берилсин деген депутаттардын жана ошол кездеги Акаев менен Бакиевдин ысымдары так аталды. Бул маалыматтарды эч ким төгүнгө чыгарып соттоша албайт. Анткени булардын баары тарыхтын ак барагына кара тамгалар менен жазылып калган. Кыргыздын жерин, байлыгын, жан-жаныбарын, токой жайлоолорун, өзөн сууларын берүүгө дит баккан кыргыздын бул кыраандарына эмне десек жарашат. Элди алдап жогорку кеңешке барып, кыргыздын жер суусун, байлыгын коргогондун ордуна башка мамлекетке бергендерди мекенчил деп айта алабызбы? Эл айткандан мурда алардын абийли козголоор бекен деген суроо жаралат. Эмнеси болсо да эл ишенимин алдап, эл жерин саткандар Кыргызда болбосо экен. Ылайым мындан ары Кыргыздын бир каршы жери жатка кетпесин. Эл көбөйүп, жерибиз байлыкка толсун. Ата журтубуз бейпилдикте бактылуу өмүр сүрсүн деп тилек кылалы. Beş yıl burada Бакиевдин убагында бул жер Кытайлар жол салып асфальт кылып жатканда bir 250 метр дарыянын боюнан ошо Жакөрүккө чейинки 250 метрге бул тажиктин жери деп туруп кол коюлган да. Мадымаров кол койгон да, государственный секретарь болуп туруп барып. Мына ел, мына жаштарчы барды секесегин бети ушунта берсе кетип калат да. Bu kattalar çeşsin de harindeki ne kadar gözümün kırgızında ye desin için ketpeydi de. Жердин тагдырынын чечилишине аябай салымын кошкон, кол койгон дегенчи ошо кандай маалымат бересиз? Кызым, мындай толук келди, анан баары чачпайт. Качан барсак болот? Дайыма качан? Мен айыгайын бир аз. Жолдорду салдырбай атат, жайыштар тоскоолдук кылып атат. Анан тополгонду чыгарып, өздөрү тосуп, өздөрү элге ок атып туруп тополгон башталды да. Анан өздөрү тосуп алган. Анан ол жерде мисалы жол салынган мезгилде жайыштар бербей койгондо Мадымаров келип туруп, келишим менен 49 жылга аренда кылып туруп, договор жол салынып, сот этип кеткен. Endi kim bilet ol qanday dogovor болгон 49 жылдагы 49 күн эле өтүп кетет. 49 жылдын азыр 10 жылдан ашып кетти.